Камчыбек Ташиев менен Өмүрбек Субаналиев сүйлөшүүгө Тажикстанга жөнөп кетишти. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев тажик тарап менен сүйлөшүүгө кетти. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Камчыбек Ташиев менен кошо сүйлөшүүгө өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Өмүрбек Субаналиев дагы кетти. Эскерте кетсек, Камчыбек Ташиев мамлекеттик чек араны делимитация жана демаркация боюнча өкмөттүк делегациянын башчысы болуп саналат. Булак Кадам Медиа. Ыктыярчылардын катарында Баткенде жүргөн Мелис Мырзахматов аймактагы кырдаалды сүрөттөп берди. Кечээ 29 апрелде Ош шаарынын мурдагы мэри, Улуттар биримдиги элдик партиясынын лидери Мелис Мырзахматов кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалга байланыштуу Баткен облусуна жөнөп кеткендиги кабарланган. Ал жердеги элдик медиа порталынын кабарчысы Мелис Мырзахматовго жолугуп, андан кырдаал боюнча чакан маек алууга жетишкен. Мырзахматовдун айтымында ал Баткенге кыргыз жараны катары ыктыярчылардын катарында колдон келген жардамын кеңешин берүү үчүн келген. Ошол эле учурда Ош шаарынын экс-мэри учурда аймакта абал салыштырмалуу оор экендигин айтып, бирок маселени чечүү үчүн бардык аракеттер көрүлүп жаткандыгын кошумчалаган. Абалды турукташтыруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгына күбө болуп жатабыз. Бул жерде биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков, коргоо министри Таалайбек Өмүралиев жана башка тийиштүү жетекчилер ыкчам штабтын кызматкерлери менен иш алып барууда, дейт Мырзахматов. Андан сырткары Мелис Мырзахматов түзүлгөн кырдаалдан сүйлөшүү жана дипломатиялык жол менен гана чыгууга мүмкүн экендигин кошумчалады. Мындай кырдаалдан чыгуунун бир гана жолу эки тараптуу сүйлөшүү. Кечээ тараптар аскер техникаларын конфликт болгон аймактан алып чыгып кетүү жана ок атууну токтотуу боюнча келишим түзүшкөн. Бирок тилекке каршы тажик тарап түнкү саат 1ден кийин ал келишимди бузуп коюшту. Эми бул оор кырдаалдан чыгуу үчүн өкмөт аралык президенттер ортосунда дипломатиялык сүйлөшүүлөрдүн негизинде абал жөнгө салынышы керек. Андай аракеттер болуп жаткандыгын көрүп жатабыз. Себеби эки тараптын күч менен маселени чечүү мүмкүн эмес экендигин жакшы түшүнүп турушат, дейт Мелис Мырзахматов. Булак элдик медиа.